Мен аялдардын укугун коргоо боюнча роддомго эч убакта кыргыздын салтында аялы төрөп атса эркекти жанына киргизип койгон эмес. Бул американский метод деп туруп, кайра тескерисинче кырсыктырып, бул реалдуу жашоонун ачуучундугу мен аял киши үчүн айтып коеюн. Ошондуктан толгоосу бышпай аялдарыбыздын 60-70% кесарево менен төрөлүп, 1-2ден ашык төрө албай калып атат. Бул деген өтө коркунучтуу нерсе, кыргыздын келечегине дагы коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, системалуу түрдө реформа жасаңыздар. Иштейм деген кадрлар толуп атат. Ошол ар бир кесипти кызматка койгондо кесипкөйлүк жагына, ошонун адамдык жагына, чындап өзүнүн кесибинин ээси экендигине карап көңүл бурсаңыздар. Себеби 30 биздин 30 жылдык эгемендүү мамлекеттин мезгилинде врачтардын сапаты жоголуп атат. Союз мезгилинде чындап билим алган врачтардын акыркылары азыр 55тен өйдө болуп атат. Кудай эле сактасын, ошол дагы бир 10 жылдан кийин биз саламаттык сактоо тармагындагы врачтардын кесипкөйлүгү жагынан биз аябай кыйын акыбалда калып калабыз. Ошондуктан ушул маселеге аябай көңүл бурсаңар.